Салам Кыргызстан, салам Ош шаары. Сиздер менен кайрадан Дасторкон ажары рубрикасы. Бүгүн биз сиздерге бат даярдалуучу тамакты даярдап бермекчибиз. Ал үчүн бизге Изюм ресторанынын ашпозчусу Илдарбек Бакытбек уулу жардам бермекчи. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн биз кандай даам жасайбыз жана ага керектелүүчү азыктарды атап кетсеңиз? Бүгүн биз дагы бир тоок этинен жасалган даамдуу бир тамактын даярдалышын көрсөтөбүз. Аны үчүн бизге керектелүүчү азыктар бул биринчиден тоок эти болот. Экинчиден бышырылган картошка, чоркадан өткөрүлгөн жана коюлтулган сүт, ун, картошка кытыракчасы жана жумуртка. Алгач биз биринчиден бул тоок этин алабыз. Аны биринчи тазалайбыз. Биринчи эттин сыртындагы майда майларды алабыз. Майда алып бүткөн соң бул этти 4 бөлүккө бөлөбүз. Биринчи бөлүгүн ичке 1 сантиметрден кесебиз. Төрт бөлүккө бөлгөн соң муну эки бетин жайып алып, биринчи туз себебиз. Биринчи бет бүткөндөн кийин экинчи бетине себебиз. Туз сепкенден кийин карамурч себебиз үстүнө. Карамурч сепкенден кийин 1-2 мүнөт кое турабыз. Туз сиңип маринадталгыча даамдуураак болот. Ага чейин биз соусун жасай берелик. Соусуна кетүүчү азыктар бул пияз, козу карын, жашылчалар и сары май. Биринчи рет алабыз, пиязды майда турайбыз. Айдана жардам берип койгула мага кичине. Пиязды туурап бүткөндөн кийин козу карынды да майда турайбыз. Соусубуз даяр болуп калды. Соусту деген акыркы бергендикке байланыштуу ага чейин гарнирин жасай берелик. Буга кетүүчү азык бышырылган картошка. Майда өткөргүчтөн өткөрүлөт. Буга кошулуучу немелер бул туз жана карамурч. Биз азыр бул картошкадан тоголок формадагы шаарча жасайбыз. Себеби картошка жабышпаганына байланыштуу буга кичине жумуртка кошобуз. Аралаштырып бүткөн соң муну шаарчасын жасайбыз. Тоголок формадагы. Картошка кургак болгондукка байланыштуу бунун ичине кичине сары май кошобуз. Бул сары майдан кесип берип койсоң кичине. Сары майды ичине салабыз дагы. Тоголокчо форма келтиребиз. Тоголок форма келтиргенден кийин бунун төрт тарабына азыркы биз кескен тооктун эти тизилет. Ошол түшүп кетпеш үчүн муну алмурут формасына келтиребиз. Жана ушул формабыз майга куурулат. Куурулганда бунун сырты кытыраак жана жакшы болуш үчүн бунун сыртына картошка кытыракчасын жабыштырабыз. Ал картошка кытыракчасы буга жабышпаганына байланыштуу буга деген жумуртка сыйпайбыз сыртына кичине. Сыйпап бүткөн соң бунун сыртына кытыракча жабыштырабыз. Акырынан айландырып. Ошентип биздин гарнирибиз даяр болду. Сиздер башында көргөндөй эле биздин жана тооктун эти калды. Аныбыз 1-2 мүнөт турганда уже маринадка келет. Маринадка келип, муну кууруш керек. Кууруганга чейин бунун сыртына дагы бир жолу жашылча себилет. Чука катмарда себебиз. Аңтарып, аркы бетине да себебиз. Майга куурардын астында бунун эки бетин унга бөлөбүз. Себеби ичиндеги соогу ичинде калат. Сыртына чыгып кетпейт, жегенде да жумшак болот, назик болуп. Мына негизинен биздин тамактын даярдалышы бүтүп баратат. Болгону эми эмне калды? Кууруш керек буну. Мына ошентип биздин тамагыбыз даяр болду. Эми бунун берүү ыкмасына өтөлүк. Бизге керектелүүчү берүү ыкмада тарелканы кичине коздоп беребиз. Аны үчүн жашыл жалбыракча алабыз. Помидор алабыз. Помидорду ичке-ичкиден турайбыз.
ичке тураган помидордон ушундай гүл жасайбыз, гүлчө. Жана лимон кошобуз, буга 1 штук. Тарелкабыз даяр болгондо биринчи буну гарнирин ортого коебуз. Жана бышырылган этти 4 тарабына тизип чыгабыз. Этибизди койгондон кийин бунун үчүнчүсү соусу калды. Соустун даярдалышы биз жана көрсөтүп өткөндөй эле биринчи сары майды эритебиз. Жайотто майда тууралган пиязды кууруп, үстүнө куурулуп бүткөндөн кийин козу карынды куурабыз. Козу карын бир аз куурулгандан кийин коютулган сүттү куюп, бир аз кайнатабыз. Кошумча кошумаларды кошобуз. Ошону менен биздин соус даяр болот. Даяр болгон соусту тамактын ортолоруна куюп чыгабыз. Тамагыбыздын ортосуна ачык жерлерин соус менен бүтөйбүз. Жана ашкан соусту тооктун үстүнө куюп коебуз. Ошентип бүгүнкү биздин тамагыбыз даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Биздин тамагыбыз бир эле дамдуу болбостон өзүнүн кооздугу менен да айырмаланды. Бул тамак менен сиздерге коноктогу тоссоңуздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки көрүшкөнгө чейин амандыкта туруңуздар.